Алды Ғапырович, Учкоргон Кербен жолу 80 чакырымда. Жол аябай начар. Техника жүрүп болбойт ал жерде. Аксыга болгон иш сапарыңыз качан? Зайырбек Дүйшалич, мен азыр так билбей эткем, бирок мен сиз менен байланышам. Качан барганда биз барып көрөбүз, бирок бүгүнкү бир орун басар азыр ошо түштүк жакта жүрөт. Biz ал киши менен да макулдашайлы, кааласак сиз менен биз барып келебиз. Табалды Ғапырович, ушул Учкоргон Кербен жолунда иш сапарында барсаңыз чогуу барайлык. 18 февраль күнү Жогорку кеңештин Ыйман Нуров фракциясынан депутат Мамасадыков Самирбек Дүйшалович, транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Телаев Табалды Ғапырович менен биргеликте Учкоргон Кербен жолунун учурдагы абалы менен таанышты. Белгилей кетсек, буга чейин Жогорку кеңештин жыйындар залында Учкоргон Кербен жолунун начар абалда экендиги Мамасадыков тарабынан көтөрүлгөн болчу. Taraftan жүрүп болбойт да. Жердеме 80 километр башындалып, бардыр жаманда. Эңдеткенде саметтик бөлүнгөн, кайрактан 3 жылдырдык. Эми бул жак 3 километр бул жакка келген. Барча көйгөй. Бизде жол барча жакта жакшы эле. Жокаласа. Мен өткөндө Табалды Ғапыровичке да суроо бергенде айттым го. Өзүм да барып көрөйүн жол. Ошондо жерди барып көргөндө өзү рахмат чап. Вакыт бөлүп келип жол менен таанышып. Жол баса беришет. Адам элдин батасы тийип. Ушул жигит иштеп турганда болуп калганда байты жүрөт. Ишиңерге ийгилик калайык. Элдин атынан депутатка элдин өкүлдөрү. Benim депутаттар рахмат. Башында мамлекетте иштеген киши ушундай болот. Жай жерине көрсөтүп, мыкалсын бири-бирибизди колдоп турсак көп иштелик. Жакшы ниет кылайлык. Ара, пункту жакшы эле.